Кутмандуу кечиңиздер менен Түз эфирде күндөмү маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышы. Аны мен Айбек Исабеков тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Арам ойлуулардын жетегине түшпөйлү. Президент Садыр Жапаров 2010 жылдагы июнь трагедиясын эскерүү күнүнө карата кайрылуу жасады. Кыргызстандагы мечиттердин айрым имамдарына илим жетишпейт. Жаштардын диний башка агымдарга азгырылып кетишине имамдардын кайдыгер мамилеси себепкер болууда. Кыргызстандын министрлер кабинети Австриянын Вена шаарында энергетикалык инвестициялык форум өткөрүүдө. Форумда Камбарада бир КЭСинин курулушу талкууланууда. Кыргызстанда биринчи жолу боор алмаштыруу операциясы жасалды. Операция жергиликтүү дарыгерлер тарабынан туркиялык адистердин жардамында ишке ашты. 14 жыл мурун тарыхта оор трагедия орун алып, июнь окуясы деп аталып калган. Анда жүздөгөн киши курман болуп, жаракат алгандар жана дайынсыз жоголгондор болгон. Тарыхтын кара тагына айланган трагедиянын курмандыктары бүгүнкүгө чейин эскерилип келет. Андан сабак алып, элдердин ортосундагы ынтымакты бекемдөө жана мекенди коргоо зарылдыгын өлкө башчысы дагы бүгүнкү кайрылуусунда билдирди. Кененирээк кийинки материалда. Каргашалуу июнь окуясына быйыл 14 жыл толду. Маалыматка ылайык, трагедия 2010 жылдын 10 июнунан 11-ине караган түнү Ошто башталган. Анда жаштар арасында чыккан чыр күч алып, улуттар аралык жаңжалга чейин өсүп жеткен. Ошол түнү бир топ жерде өрт коюлуп, каракчылык орун алгандыгы айтылат. Бул окуя 12 июнда Жалабатка жетип, түштөн кийин ок атышуулар башталган. Натыйжада айрымдар жарат алып, кээ бири курман болгон. Ошол кезде Ошто болгон Камчыбек Ташиев Жалабаттагы кырдаалды угуп, дароо келген. Окуянын күбөлөрдүн айтымында Ташиев Сузактагы элди токтотуп, Санпага жол тарткан. Бул аракеттерден улам Ош жана Жалабаттагы кандуу июнь окуясы токтотулган. Эл анан дүрүпүп, ошол Сузакты басып алабыз деп сүрүлүп, Кудайга шүгүр, ошо мезгилде эр азаматтар аз эмес экен, элге запкы жеп калбасын, эки тарапка көпүрө болуп, мына өзүбүздүн генералыбыз Камчыбек Ташиевдин эмгеги зор. Ошол элди тосуп, атсаңар мени аткыла, демексаңар мени кылгыла, өтпөйсүңөр бул жака деп өтө эрдикти кылып, мына эл баалап, азыр эл баатыры болду. Ошон үчүн бул Камчыбектин эмгегин баалашыбыз керек. Июнь кооғасында Жалабат облусунан 86 адам курман болгон. Каргашага байланыштуу 90дон ашык кишиге кылмыш иши козголуп, окуя боюнча 49 адамга издөө жарыяланган. Көөдөндө так калтырган мындай окуялар кайталанбай. Эл ичинде тынчтык болушу окуяны көзү менен көргөндөрдүн тилеги болуп калды. Мындай окуяларды өзү болбогону жакшы да. Себеби эл эле кыйналат экен, экономикадан кыйналат экенбиз. Анын үстүгө бир канчалаган адамдардын өмүрү кыйылып кетип атат. Может, ошол адамдар да Кыргызстан канча кызмат кылмак, канча ошол пайда келтирмек деп ойлойм да. Каргашалуу күндөн тарта 10 июнда трагедияда каза болгондор эскерилет. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров да кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Өз сөзүндө Кыргызстан ар бир жарандын мекени экенин, аны коргоп, ынтымакта жашоону жана жеке кызыкчылыктарга азгырылбаш керектигин баса белгилеген. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан көп этностуу элибиздин ынтымагын бекемдөө үчүн кыргыз жараны концепциясы ишке ашырылып, Кыргызстан элинин ассамблеясы менен дагы ырааттуу иш-чараларды өткөрүү сындуу Кыргызстан элин бириктирүүгө багытталган программалуу документтер ишке киргизилген. Биз көп этностуу жамааттардын өлкөнүн коомдук турмушун бардык чөйрөсүнө жоопкерчилик менен жигердүү катышуусун камсыздоого жетишүүбүз зарыл. Ошону менен бирге өлкөбүздөгү этностор, конфессиялар жана башка социалдык топтор баш мыйзамыбыз баштаган укуктук документтерге баш ийгенде жана мыйзам үстөмдүгү орногондо гана мамлекетибизде ынтымак, беримдик жана өнүгүү болот. Буга чейин өлкө башчы коогага байланыштуу териштирүү иштерин жандандырууну тапшырган. Убактылуу өкмөттүн 9 мүчөсүнүн мүлкү тактоого алынып, айрымдарына айып коюлган. Окуянын күбөсү катары өлкө башчы Садыр Жапаров, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев дагы сурак берип чыккан болчу. Ал эми бул окуялар боюнча сыртынан соттолгон Карамат Абдуллаева өткөн жылы кармалган. Коог алаңында жалпы 500гө жакын адам каза болуп, 2000
2000'ge чукул киши ар кандай жараталган. 57 киши жоголуп, анын 19-у бүгүнкү күнгө чейин дайынсыз болуп келет. Акылай Кырабаева, Аскар Маматисаков, регион. Бүгін Ош жергесінде да 2010 жылдағы июнь окуясында курман болгондорду эскерүү иш-чарасы өттү. Маалыматка ылайык иш-чарага президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Талантбек Арстанкулов жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү курман болгондордун элесине таазим кылышты. Өкүлдүн орун басары Талантбек Арстанкулов каза болгондордун жакындары жана иш-чаранын катышуучуларына көңүл айтып, ар бирибиз тынчтыкты жана ынтымакты сактоого милдеттүүбүз деп белгиледи. Биз кылымдар бою ынтымакта, бир туугандыкта жашаган көп булуттуу элбиз. Ата-бабаларыбыз ынтымакты туу тутуп, байыркы Ош шаарынын даңктуу тарыхын жараткан. Ар бирибиз тынчтыкты жана ынтымакты сактоого милдеттүүбүз, деди ал. Эскерүү энелердин көз жашы мемориалдык комплексинде гүл коюу менен башталып, каза болгондорго багышталып Куран окулду. Форум жаратылыш ресурстарын сактоого багытталган долбоорлор жана демилгелер үчүн мүмкүнчүлүктөрдү ачсын. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Вена шаарында өтүп жаткан эл аралык энергетикалык инвестициялык форумда билдирди. Форум президент Садыр Жапаровдун видео кайрылуусу менен башталып, андан соң Акылбек Жапаровдун куттуктоо сөзү менен коштолду. Минкап жетекчисинин айтымында форум Кыргызстан үчүн гана эмес, бүтүндөй Борбордук Азия чөлкөмү үчүн да эсте каларлык болот. Анткени биринчи кезекте аймактык маанидеги долбоор Камбарата 1 ГЭСтин курулушу талкууланат. Белгилей кетсек, бул энергетикалык форум дүйнөлүк банк тобунун колдоосу менен, Австрия өкмөтүнүн көмөгү менен Кыргызстандын министрлер кабинети тарабынан уюштурулган. Иш-чарага 200дөн ашык эл аралык каржы уюмдарынын өкүлдөрү жана жетекчилиги, Борбордук Азия, Европа, Жакынкы Чыгыш өлкөлөрүнүн делегациялары жана жеке инвесторлор катышты. Форум станет важным шагом. Форум туруктуу өнүгүүгө карай маанилүү кадам жана бизди жашыл жана гүлдөгөн дүйнөгө алып баруучу жаркын жолдун башталышы болот. Дүйнөнүн бардык булуң бурчунан келген жашыл келечектин флагманы болууга багытталган долбоорго чоң кызыгуу көрсөткөн форумдун бардык катышуучуларына ыраазычылык билдирем. Форум тажрыйба жана идеяларды алмашуу үчүн гана эмес, стратегиялык өнөктөштүктүн жана чечкиндүү биргелешкен аракеттердин да уникалдуу аянтчасы болуп каларына ишенем. Искренние помыслы и амбициозные планы. Бишкек шаарында 19 майдан 25 майга чейин Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын укуктук маселелер боюнча жумушчу топтору жана топографиялык жумушчу топтору жолугуш өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Жолугушунун алкагында тараптар чегара сызыгынын калган тилкелериндеги өтүүсүн сыпаттоо боюнча сунуштар менен алмашышты. Кийинки сүйлөшүүлөр Тажикстанда өтөт жана анда калган аймактар сыпаттоо боюнча иш улантылат. Бүгүн номер 5 Нокат, номер 36 Ысык көл жана номер 29 Северлов бир мандаттуу шайлоо округдарында жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча үгүт өнөктүгү башталды. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришти. Маалыматка ылайык шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү 2024 жылдын 29 июнунда саат 8:00 аяктайт. Атылган округдар боюнча шайлоого 29 талапкер катышууда. Анын ичинен 2 аял, жалпыстан мөөнөтүнөн мурда шайлоого 44 талапкер катышуу тууралуу арыз берген. Анын ичинен 12 талапкер катышуудан баш тартып, 3 талапкерди каттоо жокко чыгарылды. 3 округ боюнча жогорку кеңештин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоо 2024 жылдын 30 июнга белгиленген. Кыргызстандагы мечиттердин айрым имамдарына илим жетишпейт. Бул көрүнүштүн кесепетинен дин жаатында бөлүнүү, мамлекеттик символикаларга кайдыгер мамиле жасалып жатат. Ошол эле учурда айрым жаштар чет жерден диний билим алып келип, өздөрү билим алган өлкөнүн маданиятын, каада салтын кыргызстандыктарга таңуулаган учурлар катталууда. Мындай көрүнүштү көзөмөлдөө керек дешет дин кызматкерлери. Бүгүн 10 июнда Жалал-Абад шаарында дин кызматкерлери мамлекеттик символикалар боюнча дини илимдүүлүк боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Анда дагы кандай маселелер көтөрүлдү? Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Илим жетпегендиктен, жетсе дагы туура эмес бир тайфанын жамааттын илими жеткендиктен ушу ишти кылып атат.
Кыргызстанда айрым имамдарда илим жетишпейт. Бул көрүнүштөн улам өлкөдө жамаатка бөлүнүү, мамлекеттик негизги символикаларына кайдыгерлик мамиле жасалып жаткандыгы дин кызматкерлери тарабынан айтылды. Бүгүн 10-июнда Жалалабад шаарында мечиттердин биринде дин кызматкерлери тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Алар ойлоду, мамлекетте жашап туруп, мамлекеттин нанын тузун жеп туруп, мамлекеттин туусун алып жерге өртөп коюп, башка бирөөнүн туун илип коюп, мен жыргадым, мен жакшы иш кылдым деп атат. Бұл не дегенде кабар берет? Ушу биздин элибизге, калкыбызга ушундай өнүктөгөн маселе жетпей жатат. Биз бир жактуу эле маселеде болуп атабыз. Имамдарыбыз болсо бир аякта бир эң түшүнбөгөн маселеге тартышка кирип кеткенбиз. Жамаатка бөлүнүп алганбыз. Бул тиги жамаат, бул жамаат. Мен муну менен болоюм, экөөнү да кошулбайм. Токтотуш керек мына жамаатты. Биз Ханафи мазхаб, Матурidi акидасы, же башыбызда казиятыбыз, анын үстүндө муфтиятыбыз турат. Ушул менен ынтымак болуш алып бара беришибиз. Бул түшүндүрүү иш-чарасы Сузактагы желек өрттөлгөндөн кийин болуп жатат. Атабеков айыл өкмөтүндөгү 4 мечиттин имамы жеткиликтүү жумуш алып барбагандыгы үчүн жумуштан алынды. Ал эми облустук казият тарабынан ар бир мечит имамдарына тапшырма берип, мамлекеттик символикаларга өзгөчө мамиле жасоо жана анын маанисин ар бир жума намаздарында түшүндүрүү иштери башталган. Мындан бияка дагы атайын азыр казиятта иш-чаралар, иш-пландар түзүлүп атат. Ушу атайын имамдарга жакын күндө чогулуш өткүзөбүз. Анан ушундай бир мамлекетке баш ийүү, мамлекеттин ушундай баягы символикасы болгон, желек болгон, баягы урмасы, негизи мамлекетке баш ийүү, эгемендикти сактоо жөнүндө дагы азыр иш-чаралар түзүп атабыз, Кудайым буйрса. Азыр бизге алымдар кеңешинен дагы дамлалар келген, муфтияттан да келди. Азыр биз ушу Сузакта да ушундай иш-чара өткөрүп, анан азыр биз Алапка жака дагы барып, ушундай иш-чара өткөзүп келебиз, Кудай кааласа. Кыргызстанда мусулмандардын 88% салттуу ислам динин карманышат. Ал эми акыркы учурлары айрым жаштар чет жерден диний билим алып келип, ал жактан үйрөнгөн каада салтын, маданиятын кыргызстандыктарга таңуулап жатат. Мындай көрүнүштү мамлекеттик деңгээлде көзөмөлгө алуу керектиги дин кызматкерлери тарабынан айтылууда. Чет өлкөдө окугандарды дагы мен ойлойм, ушу мамлекет тарабынан дагы атайын ага көзөмөл жүргүзүп, ошол туура багыттагы окуу жайга мындай сунуштап, ошол жака гана уруксат бериш керек да. Анткени окуу жайлар көп та сыртта. Анан туш келди окуп, ал жерден алардын багыты башка болуп калышы мүмкүн. Анан ал жерден окууну бүтүп келгенден кийин бул жерде ошол адамдын айланасында сабак алып, андан үйрөнөм деп атып, анан ал нерсе башка бир агымдар жайылып кетип аткан ошо себеп болушу мүмкүн. Мына ушул баш ийбегендиктен өзүңүздөргө азыр жаш балдарды билесиздер, бирөө кичине кыйкырып койсо эле, мисалы ошол жакка ооп кетип атат. Мына бүгүн биз канчадан бери жаштардын үстүнөн иштеп атабыз. Үйлөрүнө барып, ата-энеси менен таанышып, белектерди берип, өзүбүздүн салттуу динибиз бар Кыргызстанда. Ал салттуу динибизди биз алхамдулилла бекем кармап келе атабыз. Эскерте кетсек, Сузакта Кыргызстандын желегин өрттөп, ордуна арабча жазуусу бар ак матаны илип кеткен окуяга байланыштуу бир нече адам, арасында 16-19 жаштагы кыздар кармалды. Атайын кызмат билдиргендей, кармалган кыздар диний экстремисттик уюмдун буйртмасы менен кыргыз желегин атайлап өрттөөгө барышкан. Хизбут Тахрир уюмунун жактоочулары ак кездемеге ислам дининдеги келмелерди жазып, көтөргөн учурлар кездешет. Кыргызстанда Хизбут Тахрир уюму 2003-жылы экстремисттик деп танылган. Жалпысынан өлкөдө 21 диний уюмдун ишине тыюу салынган. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, регион. Бишкек шаарында мыйзамсыз иштеп жаткан 2 медресе жабылды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, медреселерде жашы жетелек балдарга өз алдынча диний билим берип келген жана тергөөдө медреселердин мамлекеттик мекемелерден эч кандай тиешелүү уруксат кагаздарды албаганы такталган. Диний билим берүү жайларында 3000 сомдон акы төлөп, 40тан ашуун студент окуп жаткан. Медреселерде окуп жаткан жашы жетелек балдар ата-энелерине өткөрүлүп берилди. Кыргызстанда жалпысынан 3,5 миңден ашуун диний уюм каттоодон өткөн. Өлкөдө 2600дөй мечит, 100дөй медресе, 10 ислам институту бар. Христиан багытындагы уюмдардын саны 399, калгандары башка диндерге таандык.
Тазалыкта иштеген аялды коюп кеткен айдоочу кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык патрулдук милиция билдирди. Шектүү эмгек өргүдө жүргөн 32 жаштагы милиция кызматкери экени аныкталып, унасы айып короого токтотулду. Жабырлануучунун ден соолугуна келтирилген зыяндын ордугун аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалды. Окуя 8-июнь күнү таңкы саат 4:40 чамасында болгон. Жол кайгыл милициясынын маалыматы боюнча ак түстөгү Nexia машинасы Москва-Кулиев көчөлөрүнүн кесилишинде 64 жаштагы аялды сүзүп качып кеткен. Тазалыкчы оор абалда ооруканага жаткырылган эле. Баткен шаарында мыйзамсыз жеке менчикке чыгарылган жер тилкелери мамлекетке кайтарылды. УКМК тарабынан Баткен шаарынын мэриясынын айрым кызмат адамдары тарабынан мыйзамдардын бузуу менен трансформациялоонун тиешелүү жол жоболорун жүргүзбөстөн жалпы аянты 1,44 гектар жер тилкесин жеке турак жай куруу үчүн жеке менчикке чыгаруу фактысы аныкталды. Көрсөтүлгөн тартип бузууларга карабастан кадастр мамлекеттик ишканасынын Баткен филиалынын жооптуу адамдары тарабынан белгиленген жер участоктарына каттоо жүргүзүлүп, жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актылар берилген. Мындан улам тергөөгө чейинки текшерүүнүн алкагында жер тилкелеринин ээлери жалпы сметалык баасы 20,160,000 сомдук 24 жер тилкесин өз ыктыяры менен Баткен шаардык мэриясынын балансына кайтарып берди. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Нарын облусунун Жумгал районунун Меңкуш айылында радиациялык абал туруктуу экенин билдирди. Мекеме 1-июнда Меңкуш айылында көпүрөдөн сайга кулаган оор жүк ташыган автоунаа Эрнстрой ишканасынын автоунаасы экенин. Бул окуяга байланыштуу кырсыкты иликтөө боюнча комиссия түзүлүп иштеп жатканын кошумчалады. Комиссиянын мүчөлөрү жерден радиациялык фондду өлчөп, нормалдуу экенин аныкташты. Кооптонууга себеп жок. Андан тышкары суунун жердин үлгүлөрүн изилдөөгө алышты. Үлгүлөрдүн жыйынтыгы 15 күндүн ичинде чыгарылат деп айтылат маалыматта. Жогорку кеңештин социалдык саясат комитети 10-июндагы жыйынында кылмыш жаза кодексине жана бир катар мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Мыйзам долбоору медицина кызматкерлерине иш учурунда кол салгандардан коргоо жана алдын алуу максатында сунушталууда. Медицина кызматкеринин ден соолугуна жеңил залал жана олуттуу эмес материалдык чыгым келтирилген учурда 200-500 эсептик өлчөмгө чейинки айыппул салынат. Ден соолугуна оор залал келтирүү жана олуттуу материалдык чыгым келтирилген учурда 500-100 эсептик өлчөмдө айыппул салынат же 1 жылдан 3 жылга чейин эркиндигинен ажыратылат деп билдирди мыйзамдын демилгечиси Венера Райымбатжаева. Эгерде өзгөчө оор залал келтирип, өзгөчө олуттуу материалдык чыгымга алып келсе 2,5 жылга, бейтаптын ден соолугуна өзгөчө оор залал келтирилсе 5-8 жылга эркинен ажыратуу жазасы каралат. Медицина кызматкерине иш учурунда кол салгандарга жазаны күчөтүүнү сунуштаган мыйзам долбоору 3-мартта коомдук талкууга чыккан. Бир нече рет коомдук угуулар өткөн. Кыргызстанда алгачкы ирет боор алмаштыруу операциясы жасалды. Бүгүн дароо эле 2 бейтаптын боору трансплантацияланып, аны жергиликтүү дарыгерлер туркиялык адистердин көмөгү менен жасашты. Акысыз операция жасоо 2 күн бою уланат. Алгачкы этабында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев өзү да катышты. Белгилүү болгондой, буга чейин 75 кыргызстандык дарыгерлер Туркияда боор алмаштыруу боюнча окуудан өтүп келишкен. Алгачкы боор алмаштыруу операциясы тууралуу кененирээк кийинки материалда баяндалат. Кыргызстанда биринчи жолу акысыз боор алмаштыруу операциясы жасалды. Алгачкы этап менен 2 бейтаптын боору трансплантацияланып, операция туркиялык дарыгерлердин жардамы менен жергиликтүү адистер тарабынан ишке ашты. Биринчилерден бул бүгүн 2 больнойго кылынат, бүгүн бирөөнө кылынат, эртең экинчисине кылынат. Апа экөө тең 61 жашта, анан кийин 51 жаштагы ооруп аткан апалар, аларга кыздары өздөрүнүн донор болуп, боорун берген атышат. Бардыгын обследование өттү, бүт бардык жактан донорда, реципиентте кылынып өттү. Турциядан бүгүн
специалист келди. Министрдин маалыматында боорду алмаштыруу боюнча бир операция 25-30 миң долларды түзөт. Бул суммага көпчүлүктүн капчыгы туура келбей, анын акыбети өкүнүч менен аяктоодо. Ал эми бул иш-чара өлкөнүн медицина тармагын өнүктүрүүдөгү маанилүү кадам экенин жана боор трансплантациясына муктаж бейтаптардын жашоо сапатын бир топ жакшыртаарына ишеним жогору. Бардык бейтаптарга муктаждыкты жеткиликтүү кылуу үчүн президент Садыр Жапаров мамлекет башчысынын жеке фондунан каржылоо чечими кабыл алынган. Ал үчүн президенттик фонддон 1 миллион доллар бөлүнгөн. Биздин жарандардын бардыгы Индияга, Россияга, Кытайга, башка өлкөлөргө барып чоң-чоң акча каражаттарга кылдырып келип атышат биринчи. Экинчиден каражаттары жоктор лечение кылып донорлорду күтө албай каза болуп калып атат. Ошондой кылып биз Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн демилгеси менен Турциянын президенти Тайып Эрдоганга кат жазып, Тайып Эрдоган макул болуп, Малантиядагы эң күчтүү профессор бар. Дүйнө жүзүндө ушу трансплантология боюнча 1000ден ашык пересадка печень кылган Сезай деген профессорга жөнөтүлүп, биздин бүгүнкү күндө 75 биздин специалисттер ошактан специализация өттү. Кыргызстандык жана туркиялык дарыгерлердин биргелешкен аракети менен боорду алмаштыруу боюнча операциялар ийгиликтүү аткарылып, Кыргызстанда трансплантология тармагын мындан ары да өнүктүрүү көтүлүүдө. Бул коюлган максат жана аракеттердин акыбети кайтсын деген изги ниет турат. Анткени муктаж жандар айлап, жылдап ири суммадагы каражаттарды издебей калмак. Daha geniş bilgiyi Türkiye'den kelgen brigada, darıgellerдің бригадасы жана Кыргыз тарабынан даярдалган дарыгерлердин бригадасы биригип, боор трансплантациясын Кыргызстанда биринчи жолу уюштуруп жатабыз. Мен үмүт кылам, бул ийгиликтүү өтөт жана операция бүткөндөн кийин Кыргыз Республикасынын Саамдык сактоо министри урматтуу Алымкадыр Сабидинович дагы кең пациенттер жөнүндө, операция жөнүндө маалымат берет. Мен да өзүм Türkiye'den kelgen darıgeller boyunca, bizdin atkарган жумуш boyunca dagы keng маалыматтарды беремин. Мен үмүт кылам, бул биздин кызматташуубуз мындан ары дагы улантылып, боор трансплантациясынын келечекте кыргыз дарыгерлери өздөрү уланта турган бир иш аракеттерди жасайбыз. Burada Kırgız doktorlar ekiple beraber sürdürmek. Белгилесек, боор алмаштыруу операциясы 10-11 июнь 2 күн катар менен Кыргыз-Түрк достугу ооруканасында жүргүзүлөт. Нурзада Сыдыкова, Арген Салбаров, регион Бишкек. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында Кыргыз Республикасында аталар күнүн белгилөө жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралып жактырылды. Жыйынды баяндама жасаган демилгечилердин бири депутат Медербек Алиев белгилегендей, мыйзам долбоору коомдун өнүгүшүндө аталардын ролун жана кошкон салымын тааныйт. Ошондой эле үй бүлөнү чыңдоого жана үй бүлөдө эркектин жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган. Мыйзам долбоору үй бүлөдө жана коомдо аталардын ролун таануунун жана колдоонун, ата менен балдардын ортосундагы эмоциялык байланышты өнүктүрүүнүн, урматтоо жана сыйлоо салттарын калыптандыруунун, ошондой эле балдарды тарбиялоого аталардын жигердүү катышуусун колдоонун маанилүү максаттарына кызмат кылат деген эл өкүлү чет өлкөлөрдүн тажрыйбасына кайрылып, учурда аталар күнү дүйнөнүн 30дан ашуун мамлекетинде белгиленерин кошумчалады. Кыргызстанга жумуртканы импорттоого жарым жылга чектөө киргизилди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин тийиштүү токтому жарыяланды. Мындай чечим жергиликтүү ишкерлердин кайрылуусунан кийин кабыл алынган. Алар ички муктаждыкты толук камсыздай алышаарын айтышкан. Максаты азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, бааны турукташтыруу жана жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоо. Министрлик республикада соңку 2 жылда канаттуулар чарбачылыгы кеңейип, жергиликтүү өндүрүш болжол менен 2 эсеге өскөнүн кабарлаган. Жалалабад шаарындагы күйүүчү май иштеп чыгаруучу заводдордо өрткө каршы машыгуулар өтүп жатат. Машыгуунун планына ылайык бүгүн 10 июнда Байел 3 ишканасында жарылуу жүз берип, кырсыктан 1 адам жарат алды. Телсиз жоону өчүрүүгө өрт өчүрүү кызматынан 4 техника, 25 куткаруучу тартылып, өрттү чектөөгө алууга жетишилди. Жыйынтыгында заводдун өрт коопсуздугу текшерилип, тийиштүү тапшырмалар коюлду.
Күйүүчү май иштеп чыгаруучу заводдордо өрт кооптулугу жогору сакталат. Мындан улам өрткө каршы кызматы заводдорго түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өрттүн алдын алуу боюнча машыгууларды өткөрүп келет. Бүгүн Жалал Абад шаарындагы Бай 53 күйүүчү май иштеп чыгаруучу заводунда өрт чыккандыгы боюнча кабар жеткирилди. Азыркы тапта өрт өчүрүүчүлөр келичи алдын алуу иштерин өз алдынча жүргүзүшмөкчү. Бай 53 ишканасы өрт өчүрүүчүлөр келгенче өрттүк гидрантынан суу тартылып, резервуардан чыккан тилси жоону өчүрүүгө алгачкы аракеттерин көрүп турушту. Ал эми өрт өчүрүүчүлөр 101 байланыш номерине кабар түшөр менен белгиленген убакытта жарылуу болгон жайга жетип келишти. Кырсыктан бир адам жараат алды. Ал жарылуу учурунда бочкадан секирип, омурткасына зыян келген. Күйүк алган жок. Куткаруучулар тарабынан жаранга алгачкы медициналык жардам көрсөтүлүп, тез жардам унаасына жеткирилди. Анан секиргенде мойын жагы менен катуу түшүп, мойну кайрылып эмне болуп калыптыр. Анан биз куткаруучулар келип, мойнуна жанагындай шак-шактарды коюп, мойнун кыймылдатпай дагы кылып, жакшылап өзүбүз колдон келген биринчи жардамыбызды көрсөттүк дагы. Анан балдар менен муну тез жардам кызматына өткөрүп берүүгө даярданып турган жерибиз. Бuyog'ini. Телси жоону өчүрүүгө 4 техника тартылып, 25 кызматкердин катышуусунда өрт 45 минуттан ичинде чектөөгө алынды. Албетте бул машыгууда Бай 53 заводунун өрт коопсуздук эрежелери текшерилип, кемчиликтерин жоюу боюнча тапшырмалары коюлду. Бүгүнкү чарабыз ошо өрт өчүрүш боюнча, алдын алуу боюнча өрт өчүрүү мекемеси менен өткөзүлгөн тактикалык чара болду. Чарадан биз өзүбүзгө керектүү кылыштарды чыгардык. Камчылыктерибизди көрдүк, бар экен камчылыктер, алар менен маслихатташтык. Алар бизге өздөрүнүн маслихаттарын берди. Ошолорду жоюшка чогуу аракет кылабыз. Келгенге чейин булар өздөрү өрт өчүрүүчү кызматкерлери бар. Алар алгачкы мени кылып турушат. Биз келгенден кийин биздин өз кызматкерлер өрт өчүрүүгө киришет. Азыр өзүңүздөр көрүп алдыңыздар. Биздин автоунаалардын жана пена менен кандай өчүргөнгө аракет кылганы. Негизи бул учение шаар аймагында негизи өрт кырсыгы жана өзгөчө кырдаалдар катталбасын. Бул только дайыма учение бойдон жүрө берсин. Бул сыяктуу машыгуулар жыл сайын пландын негизинде өрттү алдын алуу максатында өткөрүлүп келет. Белгилей кетсек, мындан 5 жыл мурун Жалал Абад шаарындагы мунай база өрттөнүп 2 адам күйүк алган. Ага жакын жайгашкан 2000дей адам эвакуацияланганы маалым. Кырсыктан 3000 куб метр мунай күйүп кеткени болжолдонгон эле. Айтырбай келген кырсык айрым ишканаларда өрт коопсуздук эрежелери толук сакталбаганын көрсөтүп, өзгөчө кырдаалдар министрликтин дараметин сынаган. Талап боюнча күйүүчү май сатуучу бекеттерде 200 литр, ал эми мунай базаларында 5 тонна өрт өчүрүүчү көбүк болууга тийиш. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад. Кыргыз футбол биримдигинин башкы катчысы Медербек Сыдыков Токтогул футбол клубуна кичи автобустун ачкычын тапшырды. Бул тууралуу биримдиктин басма сөз кызматынан билдиришти. Буга чейин Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев Токтогул шаарында клубтун өкүлдөрү менен жолугуп, анда алар кичи автобус бөлүп берүү өтүнүчүн айтышкан. Камчыбек Ташиев бул өтүнүчтү жеке көзөмөлүнө алып, кыска мөөнөттө клубка транспорт берүү тапшырмасын берди. Автобусту тапшыруу аземи Кыргызстандын улуттук лигасынын 6-чы турунун алкагындагы Токтогул Базар Коргон клубтарынын беттешинин алдында өттү. Белгилей кетсек, Жалал Абад облусунун Токтогул футбол клубу Кыргызстандын улуттук лигасынын командаларынын арасындагы чемпионаттын катышуучусу жана Б зонасындагы лидерлердин бири болуп саналат. Регион телеканалынын күндеми маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болтуруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан да көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтурат. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен төз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.